Саламатсыңарбы балдар? Кутман күнүңөр менен. Азыр кыргыз тили сабагы. Балдар, сабакка даярсыңарбы? Дептер, ручкаңарды алып, көңүл коюп, угуп тургула. Алгач, жагымдуу маанай түзүүгө катышкыла. Ал үчүн биз бирге ырдайбыз. Ачык көңүл балдарыбыз муңаюуну билбеген. Ачык көңүл балдарыбыз жөн турганды сүйбөгөн. Кандай жумуш болбосун баштайбыз ыр бий менен. Кандай жумуш болбосун баштайбыз ыр бий менен. Бир аз болсо да көңүлүңөр көтөрүлдүбү балдар? Эми алтын эреже кабыл алалы. Биринчи, тазалыкты сактайбыз. Экинчи, көңүл коюп угабыз. Үчүнчү, тапшырмаларды так аткарганга аракеттенебиз. Төртүнчү, ата-энелердин сөзүн угабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы балдар. Сүйлөмдө ээнин милдетин аткарган адам аттары. Сабагыбыздын максаты сүйлөмдө ээнин милдетин аткарган адам аттары жөнүндө маалымат аласыңар. Сүйлөмдөн ээнин милдетин аткарган адам аттарын ажырата аласыңар. Сүйлөмдөрдү түзүп, суроолорго жооп бере аласыңар. Адам аттарын колдонуу жана жазуу эрежелерин сактоого көнүгөсүңөр. Балдар, негизи сүйлөмдүн ээсин табуу үчүн кандай суроо беребиз? Ооба, ким, эмне, кимдер, эмнелер деген суроолорду беребиз. Анда айыл, китептер, асан, мээримдер деген сөздөргө суроо берип көрөлүчү. Эмне? Айыл, эмнелер, китептер, ким? Асан, кимдер, мээримдер. Анда адам аттарын катыштырып сүйлөм түзүп көрөлү. Ойлонгулачы балдар. Сүйлөм түздүңөрбү? Мисалы, Самара адептүү кыз. Ким? Самара. Мында сүйлөмдүн ээси Самара. Демек, сүйлөмдөгү ойдун негизин билдирип турган адам аттары сүйлөмдүн ээси боло алат. Алар ким, кимдер деген суроолорго жооп берет. Мисалы, Жазгүл талаадан гүл терди. Ким гүл терди? Жазгүл. Сүйлөмдүн негизин билдирген сөз Жазгүл. Анда балдар бышыктоо үчүн көнүгүүлөрдү иштейбиз. Биринчи көнүгүү сүрөткө карап сүйлөм түзүү. Анда балдар адам аттарын катыштырып сүйлөм түзгөнгө аракет кылалы. Түздүңөрбү балдар? Мисалы, Асыл тамактанып жатат. Мында ким? Асыл. Сүйлөмдүн ээси Асыл деген сөз болду. Ээнин астын балдар
bir түз сызык менен сызабыз. Эми балдар экинчи көнүгүүнү аткарабыз. Жусуп түш оогончо ордунан турган жок. Апасы Айша анын ден соолугуна аябай сарсанаа болууда. Аңгыча короо жактан Эрмек менен Адил кирип келишти. Айша аларга баласынын тумоолоп калганын билдирди. Текст түшүнүктүүбү балдар? Силер бул тексттен ээлин милдетин аткарган адам аттарын таап, дептериңерге жазып алгыла. Кана балдар, ойлонуп көрөлүчү? Таптыңарбы? Дептериңерге жазып жатасыңарбы? Жусуп түш оогончо ордунан турган жок деген сүйлөмдө сүйлөмдүн ээси кайсы? Ал эми экинчи сүйлөмүбүздө апасы Айша анын ден соолугуна аябай сарсанаа болууда. Ким сарсанаа болууда? Азаматсыңар. Жазып алдыңарбы? Анда текшерип көрөлү калганында. Демек балдар, бул текстте Жусуп, Айша, Эрмек менен Адил жана дагы Айша деген сөздөр сүйлөмдө ээлин милдетин аткарыптыр. Буларга ким жана кимдер деген суроолорду берип таап алдык. Балдар, буларды эсиңерге түйүп алгыла. Биринчи, сүйлөмдүн ээсин ким эмне, кимдер эмнелер деген суроолордун жардамы менен табабыз. Экинчи, ээлин астын бир түз сызык менен сызабыз. Үчүнчү, ээлин милдетин аткарган адам аттарына ким, кимдер деген суроолорду беребиз. Көрдүңөрбү балдар? Ээлин милдетин аткарган адам аттарына ким, кимдер деп гана суроо бере алат экенбиз. Төртүнчү, адам аттарын дайыма баш тамга менен жазабыз. Унутпайсыңарбы? Анда төмөнкү суроолорго жооп берип көргүлө. Сүйлөмдүн ээсин табуу үчүн кандай суроолор берилет? Сүйлөмдө ээлин милдетин аткарган адам аттарына кандай суроо беребиз? Сүйлөмдө ээлин астын кандай сызык менен сызабыз? Адам аттары кандай тамга менен жазылат? Жооп таптыңарбы балдар? Азаматсыңар. Эми балдар, үйгө тапшырма, адам аттарын катыштырып текст түзүп келесиңер. Азаматсыңар балдар. Бүгүнкү сабакты жакшы түшүндүңөр деген ойдомун. Саламатта калгыла.